Арыбаңыздар туугандар, жер планетабыз ушунча сонун, бирок жашаган элдер ушундай кичине сонун эмес болуп атат. Сиздер менен Искендер Шашиев. Сиздердин каналдарды көргөнгө абдан кубанычтамын. Мен кесипкөй экономистмин жана саясат тануучумун. Кыргызстаныбыздан бир нече 1000 километрде турган жерлерде 4 чоң согуш болуп жатат. Анын бир аз карайлы, кайсы кандай согуш болуп атканын. Эң биринчиси эң чоң согушуна көңүл буралы. Бул жерден эң көп адам өлүп атат, эң көп ачарчылык болуп жатат. Ушул жерде ушу бүгүнкү күнү Судан алгачкы жолу Эфиопиянын өкмөтүн айыптады. Булар деген ички биздин жарандык согушка катышты дейт. Биздин мамлекеттик армия САФ жана РСФ оппозиция экөө тең 2023 жылдан бери согушуп жатышат. Ошо согуштан дейт. Аябай жаман катышыбый дейт. Дрондорду Эфиопиянын территориясынан жиберди. Судан ичинен Blue Nile жана Кумрукка урду дейт. Судан айтып атат, февралдын 1 айынын ичинде Эфиопия Blue Nile тарабына жана Кумрук аймагына соккуларды урду дейт дрондор менен. Судандын тышкы иштер министрлиги бул нак агрессия деп атат, суверенитетти бузуу деп атат, бирок эч кандай мындай жоопторду кыла элек Эфиопияга карай. Бирок ушундай кийин жоопкерчиликке тартасыңар дейт. Эфиопия расмий түрдө эчтеке деген жок буга. Азырынча ушу тынч Эфиопия менен дал ушул Судандын ортосунда Аль-Фашага деген жерде талаш тартыш бар. Ал жерден чек араны бөлө элек, чек араны аныктай элек. Ошол жерден кичине ушундай маселе болуп атат ушу экөөнүкү. Судандын өзүндө болсо абал өтө начар. Гуманитардык абал эң оор дүйнөдө. Бул жерден эң чоң глобалдык кризис болуп атат Бириккен Улуттар уюмунун жана башка гуманитардык уюмдардын маалыматы боюнча. 26-жылдын башатына, азыркы ошо март айына Бириккен Улуттардын уюмунун OSHA Humanitarian Needs and Response Plan 2026 деген ошо кагазында IPC жана UNHCR маалыматы боюнча 33,17 миллион адам жардамга муктаж азыркы күнү. Ошонун ичинен 60-65% бул деген балдар, жаш өспүрүмдөр. Бул эң жогорку дүйнөдөгү көрсөткүч. Ичиндеги ошол качып кеткен ары бери жүргөн ушул качкындардын саны 9,1-9,6 миллион киши. Качкындардын саны 4,5 миллион. Судандык Чад, Түштүк Суданга, Мисирге, Эфиопияга качкан. Жалпы качкындардын саны 14 миллион киши дейт. Бул деген тарыхтагы жана дүйнөдөгү эң чоң ушундай качкындардын кризиси деп эсептелинет. Ачкачылык болсо аябай чоң. Ушул жерде ошол Хартумдун тегерегинде лагерлер турат, азыр Хартумдан арыраак. Жана ушул жерден эң көп ушундай ачкачылыкка жабыркаган адамдар. IPC'нин маалыматы боюнча Норф Дарфур, Кордофанда, Түштүк Кордофанда, Эль-Фашерде жана Кадуглиде 29 миллион киши ачкачылыкта, 23 аймак ачкачылыктан өлүүнүн жанында. Судан бул эң ачкак өлкө бүгүнкү күнү дүйнөдө. Ушундай килейген, сонун, алтынга бай, башка Менделеевдин таблицасы толтура ушундай өлкө бүгүн эң начар абалда. 70% медициналык мекемелер куйраган, же болбосо тонолгон, эч ким аякта иштебейт. Холера эпидемиясы тарап атат, 18 аймакты басты холера. 10 миң деп 20 миң деп өлүмдөр болуп жатат 24 жылдан бери. 12 миллион жаш өспүрүм ачарчылыкта жана базалык медициналык жардамдан арылган. 22,4 миллион киши ошо коргонуудан муктаж. Аларга карата каршы гуманитардык каршылыктар көрсөтүлүп атат. Массалык өлтүрүүлөр, зомбулук, зордуктоо, этникалык тазалоо, ушундай айтканда мыкачылап кыйноо, граждандык инфраструктураны бута катар колдонуу жана гендердик зордуктоолор 12 миллион кишини тийип атат да, ушун тийип өтүп атат Суданда. Бул деген эң унчукпаган бүгүнкү биздин тарыхтагы трагедия. Албетте баары азыр Иранга бурулган, Израилге бурулган. No juice, no news дейт. Ошо Суданда жустар жок, жана еврейлер жок, ошон үчүн эч ким Судан боюнча эчтеке жазбай отурат. Буякта бир кичине палестиндик кичине еврейлер болсо, Суданга балким бүт дүйнөнүн көңүлү бурулмак. Жардамга муктаждык аябай чоң болгону менен жардамга болгон мүмкүнчүлүк аябай аз. Бул жерден ошо атакалар болуп атат, конвойлор тонолуп атат. Дарфур Кордофанда такыр бир да эч кандай гуманитардык миссия жете албай жатат. Ошол жерден алар кырылып кетип атат. Кадимкидей ошол жерде иштеген буунун кызматкерлери өлтүрүлүп атат. Кээ бир учурларда жапа чегип атат да, же болбосо атылып жатат. Качып атышат ошол атуулардан. 2026 жылы
Бириккен Улуттар уюму 2,9 миллиард доллар сурап жатат дүйнө мамлекеттеринен. 20 миллион ошо эң жапа чеккен судандыктарга жардам бериш үчүн. Албетте АКШ баш тартып атат ошо акчаны бергенде, башка өлкөлөр да төлөй албай атат жетиштүү түрдө. Анан февралда 26-жылы донорлук конференция болду АКШда, Бириккен Араб Эмираттарында. Ал жерден аябай көп ушундай жакшы убадалар берилген, бирок алар аткарылбай калды, согуш башталган, ошо согушка акча кетип калды. Анан САФ жана РСФ ортосунда 3 жылдан бери, 1000 күндөн бери согуштар болуп атат. Кордофан, Дарфур, Блу Нилдин тегерегинде. Дал ошол жерде да, мына азыр картадан көрүп атасыздар. Ошо тараптан Хартум, Сенар, Малакаль, ошол тараптан. Анан албетте локалдык прорывтар болуп атат, чек-аралардын кээ учурда бөлүп жашат. Мисалы үчүн мамлекеттик аскерлер Кордофанды жүрүп өткөн, жана РСФ таяктан кубалап салган, бирок ошону менен болгондо дагы РСФ кайра артка чабуулга туруп басып алды да. Миллиондогон адамдар ураган шаарларда жашап жатат, тамагы жок, дарысы жок, коопсуздук жок. Балдар дайыма зордукталган, зордук зомбулуктун астында өсүп атат. Бул деген 3-чү муун өсүп баратат ушундай нерселер. Дарфур согушунан бери, 2003-жылдан бери. Абал жакшырбай жатат, абал мындан да жаман болуп жатат. Анан албетте согуш аябай кызуу. Негизги фронттор бул. Ушул жерден оор дрондор колдонулуп жатат. Жер атакалары тынбай жатат. РСФ ушул Кордофанды толугу менен Каджуги, Джилинг жана Эль Абейдти басканга аракет кылып атат. Каджули бул Кадугли деп жазылган экен. Контр чабуулдарды жасап жатат. Дилингти мисалы үчүн бүгүнкү күнү кайра басып алды ушул шаарды. Анан ошо январь-февраль 2026-жылы РСФ өйдө алып атат кайра. Дарфурду мисалы үчүн алсак, бүт ушул регионду РСФ кармап турат бүгүнкү күнү. 5 штатты, анын ичинде Эль Фашер РСФтин колуна түштү. Дрондор менен жана чабуулдар менен кармап турат. Мистериха аймагын бомбалады, аяктан оңдогон өлгөндөр болду. Анын арасында ошо медиктер жана дүйнөлүк ушундай медициналык жардамга келген ыктыярчылар да каза болду. САФ бул Судандын расмий армиясы, гарнизондорду кармап атат, бирок эч кандай ошо согушкандан жеңе албай атат. Блу Нил аймагы болсо РСФ жана анын жардамчылары, анын ичинде СПЛМН, ошол оппозициялар САФ расмий армияны чабуулга учуратып атат. Бул жерден февраль-мартта мындай согуштар болгон, өткөн жылы дрондук соккулар болгон. Бул жерден дагы ошол жерден бүгүнкү күнү Судан ошол Эфиопия бул жерге дрондорун колдонду деп, Эфиопиянын аймагынан дрондор учту деп айтып жатышат. Анан албетте САФ ушул жерге армияны ыргытып атат, бирок мындай жеңгиңден алыс. Хартум жана анын ортосу САФ толугу менен борборду кармап жатат, борборду басты. Убак менен дрондук соккуларды жасап жатат. Электростанцияларга, нефть иштетүүчү ушундай ишканаларга бул шаар толугу менен талкаланды. Бир да тарап жеңе албай атат. Бүт тараптар массалык түрдө дрондорду колдонуп атат, артиллерия, жалданма сырттан келген чет элдик аскерлерди жана ошо жерден САФ айтып атат, эч качан РСФ жеңилмейинче тынчтык болбойт. РСФти биз толук менен жок кылабыз дейт Бурхан айткан 2026-жылы. РСФ дагы айтып атат, биз деген ошол САФка каршы ошол өкмөттү түшүмөйүн согушту токтотпойбуз дейт да. Анан эл аралык ар кандай аракеттер болуп атат. АКШ, Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттар, Мисир донорлук конференцияга катышып 1,5 миллиард доллар убада кылышкан, бирок азыр согуш башталып эчтеке болбой жатат. Трамп эми ал согушту тез бүтүрөм дейт, бирок ага такыр көңүл бурбай атат, жакшылап. Анан албетте ушул жерден согуш эч бир токтой элек. Башка да согуш болуп жатат. Бул Афганистан, Пакистан чек арасынын ортосунда ушул Дюрант сызыгы боюнча согуш аябай кызуу. Ушул дал ушул тарап Афганистан, Пакистан 12 сааттын ичинде акыркы күн ошо 5-мартка карата ушул жерден 7-күн оор согуштар болуп атат. Согуштар, соккулар ушул Торкхам, Карчалы, Куррам дистрикт, Спинбалдак, Нахангар, Пактия, Кунар, Жноп деген жерде болуп атат. Харлачи, Куррам, Пакистан, Афган күчтөрү Пакистандын чептерин аткылады, жергиликтүү мечитке тийип кетти октору дейт пакистандык маалыматы боюнча. Пакистандык аскерлер түндүк операцияларды өткөрдү, Дюрант сызыгын жарып өттү жана түндө өткөрүлгөн операцияларды өткөрүп туруп Пакистандын желегин орнотушту. Кээ бир позиция Афганистан территориясынын ичинде. Афганистан тарабы болсо Талибан 7 Пакистан чепти басып алдык дейт. Жана 4-мартта дейт. Бирок ага боюнча эч кандай мындай толук кысастыктоо жок. Гуманитардык ситуация аябай бузулуп атат ошол Афганистан, Пакистан ортосундагы абалда. Эл аралык миграция боюнча уюму
бүгүнкү Бириккен Улуттар Уюмунун 4-5 мартта 66 миң киши качты дейт ушул Дуранттын чегарасын жанында, Дуранттын сызыгынын жанынан. Бириккен Улуттардын OCHA уюму ал айтып атат, бир нече ушундай тынч жарандар өлдү дейт ушул тарапта. Аябай начар нерсе болуп атат дейт ушул жерден, такыр мындай жакшы эмес иштер болуп жатат дейт да Кандагар тарапта. Чоң авиалык соккулар болуп атат. Кабул Кандагарда 12 сааттын ичинде ачык булактарда мындай маалымат жок, эми канчалык чоң, бирок баары бир ошо соккулар уланып атат деген маалыматтар бар да. Эң кооптуу биздин Борбор Азияга согуш анткени мына көрүп атасыңар, мынакей Пакистан, мынакей Афганистан, айтканда өйдө жакта, бул жакта Тажикстан, бул жакта бизде Өзбекстан, Түркменистан, Казакстан, мынакей бизге бул өтө кооптуу нерсе болуп жатат да. Бизден анча алыс эмес мындай айтканда. Эми Украина тарапты карасак, бул дүйнөдөгү экинчи масштаб боюнча килейген согуш Судандан кийинки. Ошо Украина менен Орусиянын ортосунда согуштар уланып жатат. Украиналыктар ушул Новороссийск деген портко сокку кылышты. Кара деңизден кээ маалыматтар боюнча тральщик Валентин Пикуль деген кеме сокку алды. Эки суу астындагы кемелерге каршы иштөөчү кемелер чоң жаракаттарды алды. 3 резервуар нефть жарылды ушул жерден. Албетте орус тарабы ушуну тастыктады. 7-ден 6 стендерлер, бул деген ушундай кемелерди кабыл алуучу аспаптар жаракат алды. 3 орусиялык суучул каза болду дейт ушул жерден. Бул бир нече ошо маалыматтык мекемелердин тастыктоосу боюнча чын эле болду. Жана ошо Украина менен Орусия бири-бири менен 1000 денелерин, өлүктөрүн алмашышты. Ар бир тарап ушинтип бул чоң аябай гуманитардык кандайдыр бир нерсе болду деп айтса болот. Ушул нерсе Женевадагы Украина АКШ сүйлөшүүлөрүнүн негизинде болуп кетти, Орусия менен кошо. Анан орусиялык маалыматтар боюнча Орусия Украинада Бабылевка айылын басып алды. Орусия Гришина айылына кирди деп айтып жатат. Ушул Гришина айыл ушул жерде, Покровск тарабында. Орусия Рождественская деген айылдын жанына келди. Ушул Украинада Сумы тарабында, аймагында. Эл аралык согушту изилдөөчү институттун да маалыматы келди. Ал жерден Украинада алдыга жылып атат деп атат. Орусиялык аскерлер басып алган Даниловканы алды дейт. Ушул жерден Даниловканын түштүк жагынан украиналык аскерлери кирди дейт. Украина рубежныйда Привольеден ушундай плацдарм алды деп айтып жатышат. Привилла, Даниловка, Новомихайловка. Ошентип Украина бүгүнкү күнү айтып атат. Биз деген кошумча ушул айлары дейт 26-жылдын башында 460 чарчы километр жерди кайтардык деп айтып атышат Зеленскийдин сөзү боюнча. Бүгүнкү күнү жоготуулар Орусиянын тарабынан 1.270.000 киши дейт, 900 адам акыркы суткада. Орусиялык сводка боюнча украиналык дрондордун 76-204 бир суткада жок кылынды акыркы түндө. Албетте жарандык жоготуулар боюнча Украинада 5 киши жарадар болду, Волгоградда, Орусияда 5 киши жарадар болду. Орусияда да, Украинада 5 кишиден. Тынчтык сүйлөшүүлөр оор кетип атат Украина менен Орусиянын ортосунда. Эң кичекти жакшы жыйынтыкка келе элек. Ушул жерден пауза болуп кетти, анткени США Израиль Иран болуп атат. Жана Путин Европага газды токтотом деди, эгерде евро биримдик АКШны колдосо дейт Иранды соккуларда. Бул деген коркут эле болсо керек, анткени Орусияга акча керек, акчага газ сатылып жатат, ошон үчүн Орусия акча алып атат. Кантип токтотмок эле деп ойлойм да өзүм. Эң чоң ушундай сокку бул Новороссийск болду, согуш уланып жатат. Эми Украинадан Иранга кайра өтсөк, Иранда өзгөчө ушундай чоң согуш уланып жатат. Акыркы 12 сааттын ичинде бүгүнкү күнү согуш ушундай кандай жыйынтыктарга алып келди. Тегеранга абдан чоң соккулар болду. Оор 1 тонналык бомбаларды Би-52 деген бомба ыргытуучу учак ыргытты. АКШныкы аябай жаман ушундай шаар талкалоолорго учурады Тегерандын ичинде. Анан албетте тынчтык жарандардын арасынан да өлүмдөр көп болуп атат. Анан Натанска дагы атуу болду.
кошумча дагы Хезболлага каршы Ливандан ушун соккулар болду. Бул жагы Иран болуп атса, ушул Израиль ушул жерде, Израиль менен Ливан өкөтөң ушул жерде. Ливанга азыр Бейрутка соккулар кайра уланып атат, тынбай Израиль тарабынан. Ливанга карай Израилден Меркава танктар жөө аскерлери кетип баратат да, Бейрутка дагы ушуну жол алып жатышат. Хезболланын турган базаларына Бейруттан да ошо соккулар күчөдү Ливандын ичинде. Ошо Бейрутка чейин Израилдин жөө аскерлери бармай болду. Иран дрондук атакаларды, ракеталарды атууларды улантты. Бүгүнкү күнү дагы бир сыйра Дубайга ракеталар түштү. Көрүп атасыздар, Дубайн, Бахрейн ушул жерде эле. Мынаки Иран, мынаки Дубай. Ушул эле жакын жерде соккулар уланды. Соккулар уланып, АКШ 17 Ирандын кемелерин чөктүрдү. Анын ичинде кесет айтканда, жаңы тарыхта биринчи алгачкы жолу 2-нчи дүйнөлүк согуштан бери торпеда менен америкалык суу астында кетүүчү кеме Ирандын мина ташуучу кемесин жардырды. Шри-Ланка тарабынан, Шри-Ланканы карап койгула эми, Шри-Ланка өзү Индия тарабында, мынакта да Мальдивы, мынаки Шри-Ланка, ушул жерден америкалык суу астына кетүүчү кеме ирандык кемени чөктүрдү. Ормуз булуңу бекилип атат ушул жерден, Бендер Аббас портуна сокку болду. Иран дагы Кувейтке атты, Дубайга атты, Катарга дагы ракета жиберди, Сауд Аравиясына атты. Дональд Трамп айтат, соккулар дагы күчөйт, эң татаал дагы алдыда. Азыр кээ бир маалыматтар боюнча дагы 100 күн уланат деди согуш, ошон үчүн 4-5 жума дегени алдап койгон окшойт. Иран албетте сүйлөшүүлөрдөн баш тартып атат, жана регионалдык инфраструктуранын баарын жок кылабыз дейт. Brent нефти $80 чейин чыкты. Базарлардын башка акциялары түшүп атат. Бүгүнкү биржада ойноп аткандар айтып атат, жаман болуп атат деп айбай. Бириккен Араб Эмираттары 3 ракетаны жана 121 дронду түшүрдүк дейт. Катар 10 дронду түшүрдүк дейт, 2 канаттуу ракетаны түшүрдүк дейт Ирандыкын. Жана алгачкы жолу ошо Иран Туркияга атты. Сирия жана Ирактын территориясынан ракеталар мынтип учуп барып туруп, Туркиянын территориясына кирмек, бирок Туркиянын өнөктөштөрү, НАТО жана Туркиянын өзүнүн абагадан коргонуу күчтөрү бир баллистикалык ракетаны космостун тарабына учуп баратканын түшүрдү деп айтып атат. Башка маалыматтар боюнча канаттуу ракетаны атты деп айтып атышат. Ирак жана Сириядан өткөндөн кийин ракета түшүрүлдү жана анын сындыктары Сириянын территориясына түшүп калды. Ушундай нерсе болду алгачкы жолу. Аббас Аракчыны Хакан Фидан телефон чалып чакырды, кел сүйлөшөлү деп, эмне кылганыңар деп. Бул эмне деген деп. Биз деген силерди колдоп атсак, силерге колдоо көрсөтүп сөз айтып атсак, силер бизге каршы ушинтесиңерби дейт. Ошондой нерсе болуп жатат. Албетте ошол Иран, Израиль, Ливан, Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Катар, Ирак, Кувейт, Кипр, Азербайджан, Түркия, Шри-Ланка ушул өлкөлөрдүн ичинде согуш болуп атат азыркы күнү ушул аймакта. Бул чынында эле 3-чү дүйнөлүк согуш. Кийин тарыхчылар мектептерде, учебниктерде, окутуучу аспаптарда ушуну 3-чү дүйнөлүк согуш деп аташат. Ошо 1000ден ашты жарандык өлгөндөрдүн Иранын ичиндегилер бир нече жүздүк жарадар болду. Өлгөндөрдүн саны 1045 деп айтып жатышат. АКШ 6 эле киши өлдү деп дагы эле айтып атат. Кээ бир маалыматтар боюнча көбүрөөк киши өлдү, жарадарлардын саны 100гө жакындап калды. Израиль 12-11 адам эле өлдү деп айтып жатышат, бирок дагы бир маалыматтар боюнча бул сан көбөйүп жатат кескин. Жана бир Кытайдын жараны Тегерандан кайтыш болду. Бир нече адамдар өлүп калды Бириккен Араб Эмираттарда, Ливанда, Сауд Аравиясында. Жалпы саны 1000ден ашат, 2000ге чукул болуп калат. 150 киши ирандык суучулдар белгисиз жоголду. Көбүнчө суу астындагы кеме америкалык торпедадан ургандан кийин ушуну алып калды. Эми биздин бир да жаран, кыргыз жаран өлдү деген маалымат жок. Ачык маалымат булактарда бул абдан сүйүнүчтүү кабар туугандар. 1900 киши Кыргызстан тараптан ушул жерден калып калып атат дейт. Биздин маалыматтар боюнча акырындап 200дөн Амман аркылуу алып кетип атат дейт. Биздин мамлекет Амман болсо ушул жерде турат да. Мисалы үчүн бул Эмираттар Эмират Аман, бул Дубайдын эле жанында болуп калат. Ошол жерден анан акырындап алып кетип атышат биздин жарандарды самолеттор менен биздин мамлекет.
АКШ жана Кытай өзүнүн жарандарын чыгарып атышат. Азербайжан 1161 кишини алып чыкты ошол тараптан. Биздин мамлекетте дагы бир 5000 кишидей калып атат ошол аймакта. Анын ичинен акыркы суткаларда ошо бир 100-200 кишидей кетти дейт. Чек арадан бир 1000 кишидей өз күчтөрү менен, өз акчасы менен өттү деген маалыматтар таратат, бирок аны тастыктоо өтө кыйын. Жалпысынан ушундай айтып атышат. Анан бир да кыргыз жаран ушул жерден жапа чекти деген маалымат жок. Демек, бул сүйүндүрөт туугандар. Сиздер менен Искендер Шашиев болду. Саясаттануучу жана экономист. Жана айтар элем туугандар, сак болгула, азырынча ошол тарапка барбагыла. Анан негизи ошол жумушка карайлы. Бизде ошо кыскача сводка ушундай азыркы күнгө.